Саламатсызбы көрөрман, биз Жогорку Кеңештин мекемесинде турабыз. Бүгүн 21 апрель Жогорку Кеңеште Ысык Көл областында кумаркана ачуу боюнча мыйзам долбоору биринчи окуудан өттү. Бул мыйзам долбоорунун 90 депутаттын 68-и макулдугун беришкен. Бүгүн биз ушул ыйык Рамазан айда ушул кумаркана боюнча кумарпоздукка багытталган мыйзам долбооруну колдогон, ошого макул болуп добуштарын берген депутаттардан, эл өкүлдөрүнөн биз сурамжылоо жүргүзөбүз. Эмне үчүн ошол мыйзам долбоорун колдошту? Бул мыйзам долбоорун колдоодо алардын кандай кызыкчылыктары же кандай негиздемелерди бизге айтып берет? Атым Улукбек. Муну бүгүн казинолор боюнча макул деп добуш бергендигиңиз жөнүндө комментарияларды. Комментарий жок. Убакыт бүттү. Саат 6 болду. Жок, эмнеге колдодуңуз? Жооп берип коюңузбу эми? Жооп бербейм. Угодасыңар да маалыматты. Эмне үчүн колдоп атат? Ошо эмне үчүн колдодуңуз сиз? Айта албайм. Айтпай эле колдоп койдуңуз, билбейм. Ага, жооп берип коюңузду. Bir soru ağay. Nege көңүл буруп айтасыз агай? Талант агай. Мына урматтуу көрөрмандар, биздин төрагабыз биздин кайрылуубузга эч кандай реакция кылбай, мага бербей кетип баратканына күбө болуп атасыздар. Ушул ыйык Рамазан айында эмне үчүн колдодуңуздар дегенди. Şu Ramazan ayında tamak жебеш керек, же жашоо бүтүп калат ушу менен деп айтып атасыңарбы? Же болбосо арак сатып налог болсо, башка нерселер болсо, булардын баары таза деп, анан бир жок нерселерди чыгарып алып, ушундай суроолорду берип, силерге туура эмеспи? Эл жашаш керек, кыйынланган адамдар бар, биздин инвалидтерибиз бар, пенсия беришибиз керек. Канча налог түшөт ушунун? Мен билбейм канча налог түшөт. Билбей эле туруп колдоп койдуңузбу? Налогду эми ал иш жумушунун орду башталып, анан налогду ошол убагында болот. Азыр бул просто мыйзам уруксат бергенге, а налогу болот. Сиз макул деп добуш бердиңиз? Биз макул деп добуш бердик. Бул жерде эми кумар оюнун деле албаш керек да. Ал жакта бир топ баягы туризм боюнча мүмкүнчүлүктөр каралган да. Ошон үчүн ал жерде демилгечилер айткан, эгерде керек болсо, эгерде ошондой эле каршылык биздин элдин кызыкчылыгына каршы келсе, биз кумар оюнунду алганга макулбуз деген. Сиз орозосузбу? Мен орозо. Орозо болуп кантип колдоп койдуңуз аны? Ал жерде мен айтып атам, ал жерде кумар оюн эмес, ал жерде туризм биринчиден. Аны экинчи окууда аны так карайсың. Саламатсызбы? Айбек мырза, бүгүнкү мыйзам долбоору казино боюнча сиз за деп макул деп добуш берипсиз да, ошону кандай түшүндүрөсүз? Рахмат. Негизинен бүгүнкү сессияда бул казино деп жазылган жери жок эч кандай. Ушуну бурмалап, ушул темасын өзгөртүп, өтүшүнө себепкер болуш ошол болду. Мен эле эмес, көптөгөн депутаттар буну билбей басып алышты. Ошондон кийин мыйзам долбоорунан кийин бардыгы чыгып, биз каршы элек деп өзүнүн пикирлерин айтышты. Ошонун катарында мен дагы ортоңку трибунага чыгып айттым. Эми кийинки этабы кандай болот? Кийинки этабы экинчи окуу бар, үчүнчү окуу бар. Сөзсүз түрдө мен каршымын. Ушул күнгө чейин өзү каршы болуп келгем, аны көптөгөн өзүбүздүн мындай жакын кадамдарыбыз билишет. Биз буга 100% каршыбыз, каршы чыгабыз. Бул биздин када салтыбызга дагы, шариятыбызга дагы туура келбеген нерсе. Чет элдин жараныбы же биздин жаранбы баары бир жапа чегип атпайбы ал? Буга кандай сиздер чет элдиктер жапа тарта берсин же кыйнала берсин? Ойноосу келгендер келип чет элден бияка жөн келбейт да, жапа чеккени келбейт. Ойноосу келгендер келип ойной берсин. Чет элдиктин акчасын карап отурабы биз? Мындан башка сиздер акча түшөт. Мындан башка проект кылсаңыздар болбой беле долбоор? Предложение бергилесиңер дагы. Силер деле бизде жарансыңар. Саламатсызбы агай? Бүгүнкү казинолор боюнча мыйзам долбоорун сиз эмне түрткү болду сиздин макул болгонуңузга?
Жок, мен аны жаңылыш берип алыптырмын. Добуш берүү учурунда жаңылыш басылып кетти да. Бирок кайра чыгып, стенограмма үчүн айтып, мен өзүмдүн голосумду, ушу добушумду каршы экенин тек ачык жарыялап койдум. Аны интернетке да жарыяладым. Мен өзүм үй бүлөбүз менен биздики бүт тууган урубуз менен бүт намаз окуган инсандар бизге мындай өзүбүздүн табигатыбызга туура келбейт. Мен ачык биринчи каралып атканда да ачык ошол жерден каршы экенимди билдиргем. Эмнеге каршы болуп атасыз сиз? Эми биз зыянбы? Зыяндуу мындай дейм, бул жерде баягы экономикалык жагын карап атышат көп жердечи. Бирок биз эми баягы адамдык жакты да карашыбыз керек да, канча деген үй бүлөлөрдүн зарык акча менен келген акча болот. Анын үстүнөн бердим чет элдик жарандар дейт. Эми мен ал жагын баягы шарият жолу менен алганда баардыгына бирдей караш керек. Чет элдик жаранбы, башка улуттун өкүлү, башка диндин өкүлүбү, ада бирөөнүн баласы, бирөөнүн ошол үй бүлөсү дегендей биз ошондой көз караш менен. Бул мыйзам долбоору боюнча бүгүн казинолор боюнча. Мен катышканым жок, азыр эми келдим. Катышканым жок ол жерде. Менде карасаңар мен катышканым жок. Улуубайда орозоңуз кабыл болсун. Орозосуз да. Ушуну кандай бир негиздемеге таянып демилгелеп чыктыңыз? Мен жеке депутат катары ушул мыйзамдын демилгеси катары айтайын. Менин максатым бүгүнкү күндө Кыргыз мамлекетинин, Кыргыз Республикасынын бюджетин толтуруу. Ошол ачылса канча түшөт? 1 миллиард сомдон өйдө. Арам жол менен барып багып атасыңар деп атат да, бюджетке арам акча түшөт деп атат. Мисалы мен өзүмдү альхамдулилля мусулман деп айтамын, мусулманмын. Шариятта баягы мусулмандын 5 эрежеси жасалса ошонун баарын кармаганга аракетин жасайм. Орозосуз да өзүңүз? Орозомун. Анан эми аны ушуга такап сиз мага суроо бергениңиз бул негизи да туура эмес да. Ар бир адам динди кармаганы, шариятты кармаганы ал өзүнөн. Ар бир адам өзүнүн каалоосу менен. Биз эч бир адамды баягы динди карма деп, ушул динди карма деп мажбурлап. Бул жерде андай нерсе болгон жок. Сиз мага ошондой суроо берип атпайсызбы азырчы? Бул кандай көп акча түшсө дагы бир арам жол деп атпайбы? Бул биздин конституцияда баш мыйзамда турат. Биз светский мамлекетпиз. Ооба. Ошонун негизине таянып бул мыйзам келип чыгып атат. Буга эч кандай каршылыгы жок. Анда болсо эми карабайсыңар, мисалы сигарет деле сатылып атат, ичимдик деле сатылып атат, башка нерселер деле кылынып атат, адамды адам өлтүрүп атат. Мунун баардыгы анда эртең могу сойкуларды легалдаштырып коебуз деген долбоор чыкса кандай болуп калат? Эми аны алып чыкса ошондо көрөбүз, ким алып чыкса да. Аны алып чыкса да, ким алып чыкса да көрөбүз. Бирок менин бүгүнкү максатым депутат катары, эл өкүлү катары ушунан башка бюджетти толтуруу. Башка жак жокпу? Эми башка жактан болуп атат, аздык мына ишканалар ачылып атат, майда ишканалар ачылып атат, ишчи орун менен камсыз болуп атат, аз-аздан болуп атат, бирок ал жетишсиз болуп атат. Эми биз эртерээк ушу бюджетти 150 миллиард, 160 миллиард сомду дагы эртерээк көбөйтүп 200 миллиардка чыгарыш үчүн, ошону элге туура пайдаланыш үчүн аракетибизди жасап атпайбы? Эми ошол бул тармактан бизди көрүп турабыз. Азыр муну экономисттер да айтып атат, специалисттер да айтып атат. Түшө турган андай масштабный чоң каражат ушундай мыйзамды кабыл алып берсек, ушул территориядан түшөгөнү көрүнүп турат да, көз жетип турат. 6 жылдык мөөнөтүңүздө ушул казинодон башка ири бюджетке толтура турган бир проект сунуштадыңызбы да? Эми көп мыйзамдарды мен сабактар болгонмун. Азыр эми мындай айта албайм. Башка күнү келсеңиз мен сизге иреттеп берем, бирок 3 жыл төрагалык иретинде канча деген мыйзамга, ошондой жакшы эл үчүн иштеген мыйзамдарга. Жок, ири мындай экономикалык долбоорлорду. Биз эми көбүнчө социалдык мыйзамдарды кабыл алдык. Жанагы сүйүүнчү бул, жанагы мүмкүнчүлүгү чектелген балдардын ата энесине ошо мамлекет тараптан каражат бөлүү, сүйүүнчү булдун бөлүнүшүнө ошондой мыйзамдарга токтомдорго. Бүгүн эл ушул нерсеге эгер каршы чыгып турса, бул мыйзам долбоору артка кетиши мүмкүнбү? Эми аны жогорку кеңеш чечет, депутаттар чечет. Кандай добуш менен берсе, кабыл алынса алынды, кабыл алынбаса алынбайт. Ага да капа болбойбуз. Муну парламент, эми биз мыйзамдуу өлкөдө жашап аткандан кийин мыйзамдык жол менен кетип атабыз. Ушул казинолор боюнча жана бир топ долбоорлорду айттыңызбы, экономикага жакшы киреше алып келген. Сиздин же жакындарыңыздын бир кызыкчылыгы жокпу ал жакта? Бизнес проектлер же ушундай бир кызыкчылыктар каралган эмеспи сизде өзүңүздө? Мына орозо күнүндө айтайын, эч кандай андай кызыкчылыгым жок. Менин туугандарымда, тааныштарымда кызыкчылыгы жок и болбойт. Мен бул проектти көп жылдардан бери мурдадан бери каршы болуп жүргөн депутаттар айтты да,
бул проектке көп акча сунушталган, депутаттарга келип акча берип, добушту кабыл алдырганга 10 миллион долларга чейин сунуштар болгон деп атат да. Тилде сөп жок дейт. Кайсы депутат айтса аны өзүнүн аброюна койдум да. Бул жакта эч бир депутат сатып алып келип анда айтсын да, ошо ким прилагать этип келген, ошо кишини айтсын анда. Эмне жашырып бекинип отурат анда. Ошо депутат айтсын ушул Ташматов, Ахматов, Иванов айткан ушул деп. Анда ачыкка чыгарсын да. Эгерде ошончолук болсо, бул мыйзамда мен кетейин, менин ордума ошо депутат келип анда автор болсун, анан көрсүн акча берилгенби, берилген эмеспи. Эч кандай акча берилген эмес. Эч кандай мына мен айтайын, эч кандай бул депутаттык милдет катары бул мыйзамды иштеп чыктык, мына 2 депутат экөөбүз. Башка эч кандай жок. Эми экономиканы биз ойлоп атабыз. Бюджетти ойлоп атабыз. Урматтуу көрөрман, биз азыр ошол казинолор боюнча мыйзам долбоорун демилгелеген Турскулов Бакытбек агайга келдик. Азыр өзүнөн маалымат алып көрөлү. Саламатсызбы агай? Аты жөнүм Улукбек. Эме боюнча агай, бүгүнкү мыйзам долбоору боюнча сизден маалымат алалы дегенбиз. Орозоңуз кабыл болсун. Орозосуз да. Ошол кумар тоздук боюнча мыйзам долбооруну кандай негиздемеге таянып колдоп атасыздар? Демилгелеп атасыздар? Негиздеме деп атканыбыз өзүңөр көрүп атасыңар. Бүгүнкү күндө экономикабыздын акыбалы. Анан Кыргызстанга келген туристтин 90, 95, 90дон ашык туристтер Кыргызстанга келген, көлгө келет. Биз буну андай асмандан алып алган жокпуз. Бул деген дүйнөдө практиканы негизин дүйнөлүк практиканы алганбыз да. Анан ушул туристтер келген үчүн биринчиден турист тармагын жылдан жылга мен көлдүкмүн өзүм. Мына турист келбейт. Заңгыратып. Ошол кумар оюндарынын жөнүндө айтсаңыз эле. Заңгыратып аэропорт салып койдук. Биз туура эмес суроо берип атасыз. Туура эмес. Эң биринчиден эле кумар дей бересиңер, кумар. Мен азыр айтып берейин. Биринчиден аэропорт иштейт. Региондун экономикасы иштейт. Аэропорт иштейт. Аэропорттон кийин учуп келген киши жатат. Бизнес, административный. Эмне үчүн сиз аэропорттон баштабайсыз, экономикадан баштабайсыз. Сразу келип эле кумардан баштап. Орозонун күнүндө кантип ушул орозо болуп туруп ушул долбоор. Орозодо абдан жакшы айтып атасыңар. Биз мындай эки стандарт болбошубуз керек да. Бүгүн коллегалар мына Атазов бүгүн жакшы айтты. Чыкыралы, эмнеси адал эмес сүйлөшүп алалы. Мына акцизный налог түшүп атат. Арактан түшүп атат. Жок, эми сиздер азыр могу орозонун күнүндө бильярдтын баары ойноп атат. Жөн эле мындай двойной стандарт кылып атпайсыңар. Бул деген кыргыз жаранына эч кандай тиешеси жок. Рахмат. Жок, кепилдик бере аласыздарбы? Эгер биздин жаран бере алабыз. Мыйзам иштеш керек, жоопкерчилик керек. Бүгүн подполе ойноп атат деппейсизби? Мен сизге айтып атам, мамлекетке президентибиз жоопкерчилик алып отурат. Өнүктүрөм деп. А биз мыйзам иштебейт, кыргызыбыз кирип кетет деп коркуп отурабыз. Мыйзам иштеш керек ошол жерде турган. Мен айтып берейин. Мыйзам иштебей атат деп атпайсызбы? Подполе ойноп атат деп атпайсызбы өзүңүз? Мен сиз бүгүнкү мыйзамды сурап атасыз да. Ооба. Анан кирген киши сиз макул эптеп кирип алды. Казинонун ээси эртең менен канчадыр сумманы утулбаса, казинонун ээси мыйзам чегинде төлөп берет 100% баары. Кыргыз жараны, Кыргызстан мамлекетинин жараны. А эгерде чет мамлекет болсо анда кетет.